алып атканда тарыхын абдан жакшынакай кылып түзүп беребиз да. Аябай жакшы ушул элге мыкты болот, анан мамлекеттин бюджетине жеңил болот дегенди. Айтыңыздарчы, ушул не деген завод фабрикаларды, не деген шахталарды жаап атканда, менчиктештирип атканда айтпады беле. Менчиктин колуна тийгенден кийин дүр этип өсүп кетет да, ошол бойдон гүлдөп жатып калабыз. Силер мага айтыңыздарчы, ушул bir завод менчикке тийгенден кийин ошол дүр этип сиздер айткан дүйнөлүк цивилизация, европалык цивилизациянын деңгээлине жете алдыбы? Бирөө да жеткен жок. Тескерисинче түп тамыры менен жок болду ошолор. Не деген завод фабрикалардын баары базарларга айланды. Азыр Ишенбай Дүйшөнбү комитеттин төрагасы катарында суроо коюп атат, Чичкандын ичине ким альтернативный жол курат дейт. Чичкандын ичи эч кимге кереги жок. Ал жерде жанакы ГСП, андай мындай зона отдыха болуп кете берет. Ал жерде маселе жок. А Чичканга жеткенге чейин орундарчы булар айтып атпайбы? Белгилүү бир деңгээлдеги бөлүмү менчикке берилип кетиши мүмкүн дейт. Мен сизге мисал келтирейин. Сосновкадан түшкөнүңүздөн кийин Бишкекке жетиш үчүн альтернативный дорога бар. Карабалт аркылуу келсе болот. Жанагы Ош Бишкек проектиси менен бүткөн жакшынакай жол менен же болбосо Чичерин айылы аркылуу келсе болот, айылдарды аралап. Айтат, мына альтернативный жол турат, Чичерин аркылуу кете берсең болот Бишкекке дейт. А ким жок деп атат анда? А эмне үчүн биз татынакай ушул Ош Бишкек жалпы Кыргыз мамлекетинин акчасынан түшкөн жол менен биз акчаны төлөп киришибиз керек? По закону не будет правильно. Альтернативная дорога, пожалуйста, через айылы. Или Оштон олтуруп Өзгөнгө жеткенге чейин. Есть альтернативная дорога через Карасу. После иракской бомбежки. А почему без через Отсадыр кетпешибиз керек? Азыр Ош Бишкек маршруту боюнча, проект боюнча жакшынакай жол бүтүп атат. Пожалуйста, альтернативная дорога. Или мына объездной жолду сиз айтып атасыз. Это не государственный жол деп. Мен билишиме караганда ушул 80-жылдардын орто чендеринде, аяк чендеринде ошол жол берилген. Мамлекеттик эсебинен курулган. Сиз айтасыз, госприемкасы жок деп. Да, союз распался и госприемка как такого понятия жок болду деп. Эгер жок, мен муну сүйлөмө жок отурган жердеги объездной жолду айтып атам. Сүйлөбөңүз. Бул дагы, пожалуйста, сиздерге альтернативный жол. Мен айтайын, Кубанычбек Мырзабековичти сыйлайм. Бизди мыйзамды кандай кылып жазып коюшта кеп эмес. Кеп ошол мыйзамды кайсыл чиновник кандай аткарат. Мына по кусочкам жерлерди ошол жолдорду сатып баштайбыз. Жолдорду сатып баштайбыз. Таш көмүрдөн мына Караколго келгенге чейинки объездной жолду салып койсо, же болбосо тоолордун арасында бар, альтернативный жол деген бар да ошол жерде. Мен айтып коюшум керек, урматтуу коллегалар, биз токтотолу эми ушул нерсени. Токтотолу. Ансыз деле бардык нерсени сатып бүттүк. Бизде ушундай адат пайда болуп калды. Айланайындар, сиз дагы мындай бир эч бир мындай унутта калбайсыз. Же болбосо караштырып көрүңүз. Биргелешип иштейли деп койгон намек это больше, чем закон. Биргелешип иштейли деген намек да бул. Эгерде кимдир бирөөлөр ушул 250 миллион доллар кетти деп атат, 300 миллион долларга чыгып кетти деп атат. Ушул элдин эсебинен, мамлекеттин эсебинен алган кредиттердин жолдору бирөөлөрдү кызыктырып баштаган болсо, анда кечирип коюңуздар. Анда ачык айтышыбыз керек эмес. Баланчыга түкүнчө участок, түкүнчөгө 12 километр жер тийди, баланчыга 50 километр жер тийди деп эле мындай кылып бөлүштүрүп энчилеп берип койбойду. Мен бир мисалды жана Алишер Ахмедович абдан туура айтты. Эмне үчүн Исанова көчөсүндө супермаркет Бета Стористе бесплатная стоянка деп жазып коет дагы. Эмне үчүн сумдун алдындагы бүт бардык жерди менчиктештирип алгансыңар? Эмне үчүн ар бир стоянкага акча төлөйсүңөр? Эмне үчүн ушул Тоголок Молдо көчөсүнөн Чүй проспектине жеткенге чейин жолдун арасынан жөө келсең тез келесиң? А эмне үчүн ал жерге машинаны токтотуп турасыңар? А закон о автомобильной дороге запрещается ошондой жерлерде. Туурабы, Кубанычбек Мырзабекович? Өзүңүз деле өтөсүз го. Мына сиздин министерствонун алдынан эртең менен кечинде өтүп болбойт, билесиз аны. Хотя стоянка деген жер жок ал жерде. Эмне үчүн бүт бардык дүкөндөрдүн алдындагы стоянкаларды, базарлардын алдындагы стоянкаларды алар эмне частный дорогага кирип калганбы уже? Или они за свой счет платят, что ли? Ош базарынын тегерегин карап көрүңүз, Багдад, настоящий Багдад. А эмне Ош базарындагы улуу урматтуу менчиктин ээси ошо кишиге алган сборлор жетпей атат, ошол жолду оңдоп койгонго. Эгер менчикке берилген болсо, эмне үчүн сиздер аны көзөмөлдөбөйсүздөр? Эгер мамлекеттик жол болгон болсо, эмне үчүн аны оңдоп койбойсуздар? Так что вопросов слишком много. Маселе абдан көп, суроо көп. Мен мына мыйзамда жана токтогон жол уюмуна дагы Исмаил Исакович дагы бул мыйзамдын негизги идеологиясындагы
4-5 статьяны, 5 статьяны, 4 статьяны айтып өтүштү Панча Кузаевич. Мына жерде 4 статьясы өзү бири-бирине абдан карама-каршы келет да. А окумуштуу юристтер эмне үчүн ушундай карама-каршылыктарды жазып коет? Что толкование было разное. Понятие было разное. Алмаз Алмбекович айткандай, по понятиям толковали. Если будет судиться, в зависимости от того, кто подает иск, и в зависимости от того, кто ответчик, исходя из этого будет объяснять народу. И они будут совершенно правы, что законодатели установили такую норму, для которой мы будем виноваты. Иначе как понять? Мына карабайсызбы? Акы төлөнүүчү автомобиль жолдору төмөнкүлөр аркылуу төлөнөт. Колдонуудагы жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору акы төлөнүүчү автомобиль жолдорунун категориясына өткөрүү. Это передача, если дословно перенести, это передача, отдача из одной категории в другую категорию. Түшүнүктүү эле жазылып турбайбы? Анан кандай запрет коебуз дейсиңер? Альтернативный жолду бульдозер менен бир грейдер менен сүрүп өткөрүп коесуңар дагы, вот я альтернативный дорога айланайын каратаман. Ушуну менен жүрө бер, жете турган жериңе жетесиң, а по этой дороге давай дорогой заплати. Мы так должны понимать, уважаемые законодатели. 10 жылдан бери депутат болуп отурабыз, и каждый раз попадаем на ловушку. Каждый раз они лучшие, каждый раз они хорошие, каждый раз они радеют за народ. А мы их не понимаем. Мен түшүнөм, бираз жанагы түшүндүрүүчү иштер жүргөндөн кийин давайте отложим, давайте первым чтением, давайте на доработку. Рано или поздно муну алып келесиңер баары. Колду буту бурап отуруп, выборы на носу дейсиңерби, башка дейсиңерби, айланайын бир жардам тиетейбизби, түшүнүшүп калабыз бири-бирибизди дейбизби. Ошентип отуруп өткөрөсүңөр. Но в конце концов уже мен бир мисал келтирип коеюн. Ишенбай Дүйшөнбү экөөбүз келгенбиз го, чогуу келгенбиз го. Гамбургтан Бишкекке чейин келдик, бир тыйын төлөдүкпү бир жерде. Какие великолепные дороги, какие автобаны. Ай, машинанын ичинде отуруп келатып, кофе ичип келдик го. Нигде ни одного тыйына не платили же. Все государственные, Польша они бүт государственные, Германия они бүт государственные. Другое дело, отдельные зоны есть, частный приват. Это отдельные зоны. Но магистральдардын бүт бары государственный воду, бир тыйын алган жок да бизде. Ни Россия, ни Белоруссия, ни Казахстан. Нигде же не платили. А почему мы, кыргызы, должны идти вперед? Балекетти сала албастан туруп, мен түшүнүп турам, ушул ысык көлгө кеткен объезднойду менчикке бериш керек. Анан ал жактан казактарга шартты түзүш керек. Казактар келгенде Мерс 500 джип андай мындайлар менен келет, алардан чоң-чоң акчаны алыш керек. И там уже наверняка есть хозяин, кто будет владельцем. Потому что когда проект пишется, под конкретного человека пишется. Урматтуу Кубаткалбекович, сиздин оюңузду түшүнөм. Айтып атпайсызбы, акчасы көп киши жакшынакай жолго төлөп коюп кете бербейди. Акчасы көп киши биз минген жанакы Жигулиде жүрбөйт, Запорожье, Москвичте жүрбөйт. Алар Бишкектин кочкаларын эч качан эмне кылбаган джиптерде жүрөт. Алар кете берет. А тез жеткиси келген болсо, почему бы не заплатить его там? Но у нас-то, уважаемые коллеги, к сожалению, у нас та часть, которая может заплатить, позволит, 3-5%. А 95% что они будут делать? Мына незаконный поборлорду азыр Исмаил Сакчы айтып өттү. Туннелге кирип атканыңда да төлөйсүң, чыкканыңда да төлөйсүң, и көпүрөдөн өткөндө да төлөйсүң, келатканда да төлөйсүң. Ошол жерден акча алып аткан кишилерден сурайбыз да биз. Кимдин фирмасы десе байке түшүнүктүрүп эле сурай бересиз деп коет. Это тоже реальность. Бул дагы ачуу чындык. 1 километр жол нормальный норматив менен өлбө жарым өлбө алса 1 миллион долларга чейин жетет. Кайсы миллионер, долларовый миллионер бизде жаңы жолду курат дейсиз. Курган жолду, именно курулуп даяр болгон жолду хапа жетип чөнтөккө саласыңар. Бачы Кузаевич, мен кечирип коесуз. Эгер ушул ишти аткарып өтүп кеткен болсоң, мы все будем соучастниками. Биз 10 жылдан бери көрүп атабыз. Завод, фабриканы курат, өздөрү курат деп эмне кылган Кыргызстанда бир таза, эч нерсени албастан туруп, жок жерден бир анча-мынча нерселерди кургандардын арасында бир 3-4% болушу мүмкүн. Анын ичинде мен урматтаган Кубат экем, бирок калгандарынын баары таза турган, көрүнүп турган, жаркырап турган нерселерди алып койбодубу бекерден. Аман болуңуздар. Мен урматтуу коллегалар, сиздерден суранам, жок дегенде ушул Кудайдын берген жолун менчиктештиргенден бизди сактап турсун. 1,5 жыл чыдап турсаңыздар мүмкүн башкача жүрөт. Рахмат.